Ассаламу алейкум, амансыздарбы урматтуу мекендештер, урматтуу достор. Биздин каналда кайрадан кыргыз спортундагы жаңылыктар уланат. Бул жолку чыгарылышта сиздерге кыргызстандык мыкты мушкер Мыктыбек Оролбай уулунун UFC уюмундагы кезектеги беттеши тууралуу айтып өтөбүз. Бул жолу кыргызстандык мушкер ноябрда Катар өлкөсүндө өтө турган турнирде октагон ортосуна көтөрүлөт. Атаандашы ким, жеңүүгө канчалык деңгээлде мүмкүнчүлүк бар, ал тууралуу алдыда кененирээк. Оз-көз сайма менен интернеттин ылдамдыгы секундасына 300, ал тургай 500 мегабитке чейин. Күчтүү деп ушуну айтсак болот. Үйдөгү телекөрсөтүү бардык маанайга ылайыктуу 220дан ашуун телеканал. Нифига себе! 5 онлайн кинотеатр. Тасмаларды, сериалдар менен мультфильмдерди көрөбүз. Wi-Fi роутерди акысыз алабыз. Айына болгону 1080 сомдон баштап. Кошууга жетишебиз. Сайма күйгүзөбүз. Кыргызстандык мыкты мушкер Мыктыбек Оролбай уулу UFC октагонуна кайтат. Тактап айтканда 22 ноябрь күнү Катар мамлекетинин баш каласы Доха шаарында өтө турган UFC Fight Night турниринин алкагында беттешке чыгат. Бул жолу башкы беттеш Сарукян жана Хукердин ортосунда өтсө, андан башка Казакстандан Асу Алмабаев, Бекзат Алмахан сыяктуу мушкерлер октагон ортосуна көтөрүлөт. Дал ушул картта кыргызстандык мушкер дагы өз күчүн сынайт. Бул жолу кыргыз мушкерине каршы Ж Харман санаттуу швециялык мушкер өз күчүн сынайт. Буга чейинки беттешинде кыргыз мушкери Тофик Мусаев менен болгон беттеште салмак куулда кыйынчылыктан улам 77 кг салмак бөлүгүнө өткөн. Жана бул салмактагы дебюттук беттешин дал ушул швециялык мушкер менен өткөрөт. Ал UFC уюмунда 20 беттеш өткөрүүгө жетишкен. Чындыгын айтыш керек, бул мушкер UFC уюмундагы таанымал мушкер болбосо дагы өзүнүн кандайдыр бир деңгээлде орду бар. 37 жашка чыккандыгына карабастан акыркы мезгилдерде өзүнүн жогорку деңгээлде көрсөтүп келет. Тактап айта турган болсок, акыркы 4 беттешинде 2 жолу жеңишке жетсе, 2 ирет жеңилген. Эң соңку беттеши ушул жылдын июнь айында өтүп, анда Григорий Родригеске биринчи раундда нокаутка учурап жеңилип калган. Ж Хермансон кыргызстандык мушкерге 77 кг салмак чембирдигинде өзүнүн күчүн сыноого өтө жакшы мүмкүнчүлүк. Себеби Мыктыбек Оролбай уулу үчүн жаңы салмакта өзүн жакшы деңгээлде баштоо өтө маанилүү. Андыктан Хермансонду утуп алууга биздин мушкерде мүмкүнчүлүк чоң. Мыктыбек Оролбай уулу өзүңүздөр жакшы билгениңиздердей UFC уюмуна 2023 жылы ноябрь айында келген. Анда өзүнүн биринчи беттешинде дал ушул 77 кг салмакта Урош Медич менен беттеш өткөрүп, аны экинчи раундда утуп алган болчу. Андан кийин Эльвас Бреннер жана Тофик Мусаев утуп алса, Матеш Бребецкиге калыстардын чечими менен жеңилип калган. Үстүдө айтып өткөндөй, Мыктыбек Оролбай уулу бул беттеште фаворит иретинде октагон ортосуна көтөрүлөт. Жана өзүн жогорку деңгээлде көрсөтүп, 77 кг салмак чембирдигинде салмак куулда кыйынчылыксыз чыгат деген ишенимибиз бар. Азырынча Дохада өтө турган турнирдеги карт толугу менен жабыла элек. Мыктыбек Оролбай уулунун беттеши аталган карттагы 8-чи гана беттеш болду. Балким алдыда дагы башка мушкерлерибиз өз күчүн дал ушул уюмда, дал ушул Доха шаарында өткөн мелдеште сынап калышы мүмкүн. Күтө туралы жаңылыктар болсо сөзсүз түрдө кабарлоого аракетибизди жасайбыз. Достор, кыргыз мушкерине ийгилик каалайбыз. Ал эми сиздер биздин каналга жазылып, жакшы жаңылыктарды күтүп туруңуздар. Кайрадан саламдашканча аман болуңуздар.